Саламатсыңар урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Азыр биз Нарын областына келдик. Өзүңүздөр видеодон көргөндөй, Кыргыздын аппак каар баскан артында тоолору турат, жана ошондой эле зымдан курчалган коруктар турат, жана жылкылар жайылып жүрөт. Бул жерге келгенибиздин эң негизги себеби биздин кардарлар көп учурда сурайт да, сен өзүңдүн үйүңдү сиптен курдуң беле, курган эмес белең депчи. Мен болсо ушул Нарынга, Ат башы районуна өзүмдүн эң улуу бир тууган байкеме үй салып бердим эле. Кудай буйрса, биз сиздерге азыр ошол үй жөнүндө обзор тартып, кенен видео көрсөтөбүз. Алмаздай курчуй бердим, күлөнбөдүм, тамчыдай тама бердим, төгөнбөдүм, элесин жылдыздардай жылт-жылт этип, мен дагы жылдыздардай төмөндөдүм. Үйдүн негизги дарбазадан үйгө киргенде мондой болгон үй турат. Бул үй болсо, размери жөнүндө айтып кетсек, 8ге 10 болгон размердеги 2 кабаттуу, жана ошондой эле алдында подвальный помещениясы бар. Эми сиздерге жүрүңсөңүздөр үйдүн өзүн көрсөтүп беребиз. Биз мына лестницага көтөрүлгөндөн кийин үйдүн негизги эшигине келебиз дагы, ошол жерден үйгө кирип кетебиз. Анан баса белгилеп кетчү нерсе, биз азыр Нарын областына келдик. Ошол себептен ушундай, мондой болгон көлөчтөр менен жүрүшкө туура келип калат экен. Бисмилля деп туруп үйдүн ичине кирели. Мынакей, үйдүн ичине киргенде чакан тамбур бар ушул жерде. Негизи бул үйдүн планы боюнча ал жер ачык болмок дагы, бирок менин байкемдин чечими боюнча бул жерде атайын утепленный кылып, жылуу кылгыдай кылып туруп бул жерин жаап кетти дагы. Ушул жерде бут кийим мындайча айтканда жылуу тургудай кылып пландашты да, ушул жерде бут кийимдер чечилип турат. Ва алейкум ассалам. Эми бул болсо менин Бопош деген иним. Өзүнүн аты Адлет, бирок баарыбыз Бопош деп тааныбыз. Кудай буйрса ушул үйдүн ээси болот да. Анан бүгүн бизге видеодо Бопош бизге көрсөтүп түшүндүрүп берет. Жүрөм Бопош, үйүн көрсөтүп берчи. Бул жер душ. Мынакей, бул жерге киргенде деген кенен душевая комнатасы, санузалы, өзүңүздөр көргөндөй кенен ваннасы бар, туалети да бар, жана раковинасы да бар да. Менин байкем көп балалуу үй бүлөдөн, ошол себептен кенен ваннасы бар. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кадимкидей эле фото обой чапталган, жана ошол фото обойдон өткөндөн кийин бул жерде дагы бир бөлмө турат. Бул не бөлмө? Коноктос бөлмө. Жүрүңүздөр. Коноктоскон бөлмөсү экен бул. Өзүңүздөр көргөндөй өтө чоң эмес, 6,5га калп айтпасам 4 болгон ченемдеги конок тозуучу бөлмөсү да. Анан могул жерде көрсөңүздөр, байкебиз Нарында жашаган себептен мондай аябай чоң дубалдын бетине атайын сүрөт тарттырган. Бул сүрөттү баса белгилейм, бул фото обой эмес, муну кадимкидей эле кол менен сүрөткө тартышкан. Менин атамдын Амангелди деген инилери бар, Амангелди байке. Амангелди байке ушундай Кудай талант берген экен, сүрөттөрдү кыйын тартат. Анан өзү келип инилери менен ушундай кылып колго тартылган сүрөт бул. Жүрүңүздөр. Ал эми ошол эле конок үйүнөн биз Коноктоскон. бул жер болсо баарыңыздар билгендей эт тарткан бөлмөсү экен, бирок биринчи планы боюнча биз офистен чийип берген план боюнча ушул бөлмө негизи кухня болмок да. Анан өзүңүздөр көргөндөй бул жерде кухнядан дагы эшик бар, дагы бир эшик. Кухнядан кааласа очокканага жана ошондой эле сырткы дворго чыгып, кухняга түз киргенге мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок азыркы учурда байкебиз бул жерде как айылда билесиңер да эт тартуучу бөлмө деп коет, ошол эт тартуучу бөлмө катары колдонуп атышат. Мынакей бул менин улуу байкемдин кызы, Таңзила деген кызы, бул болсо Азиза деген кызы. Жүр Бопош, кийинки комнатаны көрсөтүп бер бизге. Бияктан болсо коноктого чай куюп берет. Мынакей, бул дагы бир бөлмөсү, негизги план боюнча эт тартуучу бөлмөсү ушул жер болмок дагы. Наркы жак кухня, наркы жагы болсо конок тозуучу негизги зал болмок да. Анан бул жерде өзүңүздөр көргөндөй, бул жерге дагы картина тартылган экен. Буну деле Амангелди байкебиз тартып берген. Андан тышкары дагы бир баса белгилеп кетем. Менин мамам өзү мындай тикмечилик менен алектенет дагы. Ар бир байкебиздин, ар бир тууганыбыздын үйүбүздү барсак, ушундай болгон мамамдын өзү колу менен тигип берген төшөктөрүн баарыбыз тең
алты бир тууганбыз үйдө, баарыбыз тең колдонуп келебиз. Мынакей көрүп турасыздар. Мамам тигип берген, мамамдын производствосу да. Андан кийин болсо биз экинчи этажга көтөрүлөлү, жана экинчи этажды көрсөтүп беребиз азыр. Seni istep bugün tünü oygo battım. Seni istep bugün tünü oygo jattım. Seni istep bugün tünü orgudum da. Kaynagan bulak suday mürtmürt aktım. Seni istep bugün tünü oygo battım. Seni istep bugün tünü oygo jattım. Seni istep bugün tünü orgudum da. Kaynagan bulak suday mürtmürt aktım. Биз азыр мынакей лестницадан көтөрүлүп атабыз. Азыркы учурда байкем ушу лестницасын гана бүтүрүш иштери калды. Калган иштери толугу менен бүткөн. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, мынакей нол гүлдөр. Өзүңүздөр биз жана баня жөнүндө тап бергенде, мамам аябай гүл өстүрөт. Ошол мамамдын гүлдөрүнөн алынган атростуктан өстүрүлгөн гүлдөр бул. Мынакей биз экинчи этажга көтөрүлдүк. Экинчи этаж болсо, экинчи кабат болсо негизги үй бүлөнүн колдонуучу бөлмөлөрү ушул жерде жайгашкан. Жогоруда белгилегендей байкем көп баласы бар. Бүт балдар тең ушундай балдар, сонун балдар. Анан ушундай необычный бир люстра койгон экен да, самолеттун формасындагычы. Эми бул не бөлмө? Бопош? Кабинет дейт. Мынакей биз азыр кабинетке кирип атабыз. Бул менин улуу байкемдин кабинети экен. Ушул жерде дос балдар менен отуруп, же болбосо өзүнүн иши боюнча сүйлөшүп отурган мүмкүнчүлүк алат экен. Өзүңүздөр көргөндө бул жерде чоң панорамный терезе турат. Жана ат башынын тоолоруна соонун мындайча айтканда, вид ачылат орусча айтканда. Анан мындай болгон чоң креслолор турат экен. Seni istep bugün tünü oygo battım. Seni istep bugün tünü oygo jattım. Seni istep bugün tünü orgudum da. Kaynagan bulak suday mürtmürt aktım. Бул Динку байкемдин кабинетинен чыгып, биз дагы бир бөлмөгө киребиз. Эме биздин комната. Бул комната болсо Динку байкемдин эркек балдарынын бөлмөсү экен. Өзүңүздөр көргөндөй кенен, бул жерде кичинекей кыздын атайын өзүнүн шатёру бар экен. Жана биз бул нарында болгон себептен Динку байкемдин балдары монтип өзүнүн жеңемдин производствосу менен жармаларды ичип чоңоюшат да. Бул жака коридор менен өткөндө Апам менен атамдын. мынакей биз дагы бир бөлмөгө кирип атабыз. Бул бөлмө болсо байкебиздин өзүнүн мындайча айтканда уктоочу бөлмөсү экен. Өзүңүздөр көргөндөй кенен чонон улуу кишилер жатканга мүмкүнчүлүк алат. Чакан телевизор бар экен. Жана ушундай полкаларды дароо эле жасап кеткенбиз. Бул жерде болсо экинчи санузул, экинчи этаждагы санузул. Өзүңүздөр көргөндөй суу киргизилген, туалеттер, раковиналар, бойлер бүт бар. Жана ошондой эле бул жерде дагы бир душевой кабина бар, жана стиральный машинасы ушул жерде экен. Биз эми дагы бир бөлмөгө киребиз. Бул бөлмө болсо бул кыздардын комнатасы экен. Мынакей өзүңүздөр киргендей, бул келечекте Кудай буйрса, кичине чоңойгондон кийин Таңзила менен Азизанын комнатасы болот экен. Азыркы учурда болсо, балдар бул жерден сабагын даярдаганга колдонушат экен. Нондой болгон сонун 5 деген креслосу бар экен. Алла тоо асман тиреп карап турат. Экелдин өлөрүнөн алып кулат. Токтогул курман казаталардын жолунда жүрсөк экен өнөр улап. Алматыга бараткан кыз, ару сезим жараткан кыз. Таңылжыга таң нурундай, талантын таң аткан кыз. Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан кыз. Алматыга бараткан кыз, ару сезим жараткан кыз. Тамылжыган таң нурундай, талантынын таң аткан кыз. Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан кыз, Алматыга бараткан
Бул үйдүн эң негизги өзгөчөлүгү сип панелден куруп бергенбиз, нарынга жана ошондой эле башка үйлөрүбүздөр сымал эле бул үйдө эч бир көмүр менен, көң менен жана башка нерсе менен жакчу чоң отопительный система жок, то есть отопление топко коюлган эмес да. Ал эми жылытуучу система катары бул жерде электр жылыткычтар эле колдонулат. 2 жыл болду, 2 кыштан чыгышты, даже 3-чү кыштан чыгып атыптыр бул үйчү. Анан бүт эле электрический обогревательдер менен чыгып жатышат. Мынакей азыр мен жеңемден чектерин алдым. Чектерин алсам, жеңем айтат, бизде деген ушул жылы аябай катуу суук болгон учурда бир айына 3,5 миң сомдон 5 миң сомго чейин чыкты дейт да. Бул сумманын ичинде болсо толугу менен үйдү жылытышы, тамак ашын бышырышы жана толугу менен колдонушу. Ал эми бул жерде баса белгилейм, подвалы бар, чоң 8ге 10 болгон ичинде, ал жерде чоң кухнясы жайгашкан, жана ошондой эле кладовая комнатасы бар, жана дагы бир бөлмөсү бар, холл сыяктуу. Жана биринчи, экинчи кабатты толугу менен жылытып, тамак ашын баардыгын колдонгонго 3,5 миң сомдон 5 миң сомго чейин айына чыгып жатты деди. Бул чектерди да силерге көрсөтүп беребиз. Эң негизгиси бул видеонун тартып силерге көрсөтүп аткан себеби бизден суранышат, сенин үй бүлөң же болбосо сен сип панелден элге мындайча айтканда реклама кылып жатасың, салып берип жатасың, өзүң кандай эле, өзүң үйүңдө ушундай үй салгансыңбы дейт. Мынакей, биз өзүбүздүн азыр улуу байкенин үйүн көрсөтүп жатам. Бул үй нарында жайгашкан болсо дагы азыркы заманбап талаптарга толугу менен жооп берет. Мындайча айтканда сиз чаткалда болосузбу, нарында болосузбу, казарманда болосузбу, жана башка кайсыл жерде болбосоңуз дагы үйүңүздүн ичинде жылуу, жумшак, эч бир көмүр жакпай, отопление колдонбой, душу бар, туалети бар, жана ошондой эле кабинетиңиз бар кылып, үй салып жашай берсеңиз болот. Ошол себептен биз ар бир кыргыздын жаранына татыктуу үйдө өз үй бүлөсү менен бактылуу жашасына тилектешпиз. Бапуш.